Ауzu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва лaqibatu lil muttaqin ва салату ва салам ала расулихи асхабихи ажмаин амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз дагы мына ушу түшүнүктөрдүн тегерегинде сөз кылуубузду улантабыз. Dinge байланышкан, ислам динине байланышкан түшүнүктөрдү бир аз ортуна коюуга аракет кылайлы. Албетте мен айткан нерселердин катасы болушу мүмкүн, силер макул болбошуңар табигый мүмкүн, ошондуктан эгерде анык мен айтып аткан сөздү анык катасы болсо оңдоп коюу силерге важып болот. Жана сиздердин оңдооңуздарга моюнсунуу мага важып болот. Ошол нерсени унутпайлы. Мен айтып аткан нерселердин баардыгы мен ушу изилдөөлөрдүн негизинде өзүм ушу дин саясаты ислам дининин табиятын изилдөө боюнча аспирантурада окуйм. Жана Кудайга шүгүр устаздарым бар, алар менен болгон сухбаттар, мен окуган китептердин негизинде мен силерге ошо түшүнүктөрүмдү текшерүүңөрдөн алып өтүп атам. Туура эмес жери болсо оңдойсуздар. Бүгүн сиздер менен мазхабтар, партиялар, жамааттар жөнүндө сөз кылабыз. Анткени бүгүн коомдо ушу мазхабтар, партиялар, жамааттардын аралашып кеткенин түшүнөт да, ар биринин өзүнүн мындай бир классы менен, ар биринин өзүнүн даражасы менен караса, бул маселе оңой эле чечиле турган нерсе. Мисалы үчүн, ислам дининен такыр кабары жок адамдар исламдын өзү 4кө бөлүнүп атпайбы дейт. Өзү 4 мазхабка бөлүнүп атпайбы, анан эмнени айтып атасыңар дейт. Биринчи мазхаб эмне экенин түшүнүшүбүз керек. Мисалы үчүн, мазхаб бул айтайлы мындай бир жөлөнүш, мындай бир чыгуу, мындай бир нерсенин бир чечимин табуучу эшик. Ошондой ар түрдүү транскрипциясы бар, бирок негизги мааниси мектеп. Кандайдыр бир ой пикирдин, кандайдыр бир чечимдин мектеби. Мисалы үчүн, этикат мазхабтарын алайлы, акыйда мазхабтарын, исламдан келип чыккан жана исламдан жөлөнүш тапкан, же болбосо исламдан булак алганы менен кийин барып өзүнчө бөлүнүп кеткендейбизби, секталык негизге өтүп кеткендейбизби, ошол кандай болбосун? Акидави, şu akida negizindeki mazhaplar misal için. Men bilgenen bir 3-4 çoğun mazhap var. Etikat mazhapları. Misal aytalı mutazilitler var. Cabaritler, kadaritler, ahli sünnet vel cemaat. Mana uşuların har birinin Allah subhanahu wa ta'alaga bolgan köz karaşı, Allah subhanahu wa ta'alanın at sıfatlarına bolgan, zattık sıfatlarına bolgan köz karaşları etikat negizinde 4 başka. Takdir meselesinde 4 başka. Бұл чоң мазхабтар. Мисалы үчүн, кайсыдыр бир мазхаб, мисалы үчүн, кадариттер айтат, биз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда, каалагандай кылып алабыз. Мисалы үчүн, дагы бир мазхаб айтат, жок, биз жанагы дарактан түшкөн жалбырактайбыз, каяка шамалай десе, ошол жака бара беребиз дейт. Ахли сунна вал жамаат тагдыр маселесинде да такыр башкача карайт бул маселеге. Демек, бул этикат мазхабтары. Мазхаб мектептери, ой жүгүртүү, Алла субхану ва тааланы таанууда, адам өзүнүн жашоосун таанууда, жана анын жараткан, жаратылган заттарын таануудагы ой бүтүмдөрдүн өз алдынча мектептери, этикат мазхабтары. Эми ар бир мазхабтын этикаты, акидасына негизделген чечимдер чыгаруучу мектеби бар. Мисалы үчүн, ахли сунна вал жамаат, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчиген жамаат өзү дагы юридикалык маселеде, ибадат маселелеринде, фикх маселелеринде 4 мазхабка бөлүнөт. Бөлүнөт дегеним, ислам акида, ахли сунна вал жамаат акидасынан келип чыккан укук же ибадат маселелеринин чечими да 4 мектеп менен каралат. Мисалы үчүн, имам Азам, имам Шафи, имам Хамбал, имам Малик. Мына ошо имам Ахмад, мына ошо 4 мазхаб өзүнүн чечимдерин ар бир ситуацияга 4 башка чыгарып берген. Бирок ошондой бир адилеттүүлүктү караңыздар, 4өө бирине бири каршы келбейт. 4өө бирин-бири жокко чыгарбайт булар. 4өө тең пайгамбарыбыз Аллах субхану ва тааланын буйругунан жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турмуштан алынган чечимдер. Мисалы үчүн айтайлы, имам Азам мазхабы намаз окуганда колун жерге коюп окуйт. Ошол учурда кайсыдыр бир башка мазхаб колун эмнеге коюп окушу мүмкүн? Кол мындай кылып окушу мүмкүн. Ошол ар бир мазхаб өзүнүн чечимин чыгарганда, мазхабтын негиздөөчүсү кандайдыр бир далил менен чыгарган. Жана ал далил Куран жана хадис сахих, өтө тастыкталган хадис болгондуктан мазхабтар буну бирин-бири четке чыгарбайт. Бул ортодо фитна чыгара турган мазхабтар эмес.
Булар кайсыдыр бир маселенин ошол чөлкөмгө жараша, ошол ситуацияга жараша, саясий кырдаалга жараша, экономикалык формацияга жараша муштахиттердин, ошол имамдардын чыгарып берген чечимдери. Мына ушундай. Буну чечтик. Кийинкиси жамааттар. Жамаат өзү негизинде айтылышы бул топ, жамия, топ. Бирок талпа эмес. Кандайдыр бир өзүнүн ортодо келишилген келишимдери бар, жашоо эрежелери ортого коюлган бир коом, мындайча айтканда. Мына ушул бүгүнкү күндөгү жамааттын бүгүнкү күндө сүрөтү, биз жамаат дегенде биринчиден элестетебиз мечиттеги жамааттар. Анын ичинде да туруктуу жамааты бар, күн ошол мечитке байланган жамааты бар, жана келди кетти адамдар менен ал мындай кеңейип турат. Ошол эле учурда дават жамааттары бар. Таблик жамаат, мисалы үчүн, же болбосо нурсилердин жамааты, же болбосо дагы бир ошо ислам жолунда аракет кылып жүргөн жамааттар бар. Бул жамааттарды башка жамааттардын айырмалоонун бир жолу бул саясий амбициясына карап туруп айырмалайбыз. Жамааттардын айырмасы саясий амбициясына карап чечилет. Тагыраак айтканда, саясий партиялар бар. Аларды да эркелетип жамаат деп коет, бирок политологиялык мындай шкалага салганда, саясий шкалага салганда, мындай өлчөмгө салганда алар саясий партиялар. Жамааттар менен саясий партиялардын айырмасы алардагы саясий максаттын анык коюлганда, жана саясий мамилеге, саясий максатка жетүүнүн жолу анык чечилгенинде турат. Жамааттар, мисалы үчүн таблик жамаат, эч кандай саясий амбициясы жок. Булар коомдук мектеп, адамдарды ибадатка үйрөтүүчү, мусулмандын адеп аклагын оңдоочу, мисалы үчүн бизде адеп башаты бар, адеп аклагын мындай көркүнө чыгаруучу, билим берүүчү миссияларды аркалаган жамааттардын саясий амбициясы жок. Алар азыркы саясий режимге, азыркы саясий акыбалга ыкташып иш алып бара берет. Бийлик менен катнаша берет. Бийликтин саясий долбоорлоруна кенен катыша берет, шайлоолорго, референдумдарга, мына ошол нерселерге катыша берет. Алардын саясий амбициясы жок. Атуулдук позициясы бар, ал атуулдук позициясы мамлекеттик позиция менен дал келет көбүнчө. Эми саясий партиялар, айтайлы коммунисттик партия болсун, же болсо социал-демократиялык партия болсун, же болсо либерал-демократиялык партиясы болсун, же болсо ошол эле Хизбут Тахрир аль-Исламий партиясы болсун, булар саясий партиялар жамааттардын айырмасы саясий амбициясы бар, бийликке келүү амбициясы бар. Ар бир саясий партия бийликке келем деген үчүн саясий партия болуп катталат. Эми ошол саясий партия бири-биринин айырмасы. Мисалы үчүн коммунисттер партиясынын социал-демократтардын айырмасы, социал-демократтардын либерал партияларынан, же болбосо алардын диний партиялардан айырмасы платформасында жана программасында. Коммунисттик партиялар бүткүл дүйнө жүзү боюнча атеисттик доктринага негизделген. Бүт платформасы да, программасы да. Бирок бийликке келсе, башкаруу принциптерин алардагы демократиялык централизм, ошо демократиянын элементтерин камтыйт. Же айтайлы кийинки партиялар, мисалы үчүн демократиялык партиялар, ал мейли социал-демократиялык болсун, мейли социалисттик болсун, мейли же болсо либерал-демократиялык болсун, аралашкандай гибридтигине карабай туруп, булардын платформасы жана программасы, мындайча айтканда, светтик программа, светтик платформа. Турмушта дин болбойт. Мамлекеттик башкарууда дин болбойт. Мамлекеттик башкаруу, парламентаризм, эл өкүлү, президент, шайлоо принциптери, адам укугу, мына ушул принциптердин негизинде. Ар бир партия коёндой окшош, айырмачылыгы аз эле. Эми үчүнчү партия, үчүнчү типтеги партия бул диний партиялар. Мейли христиандык болсун, мейли исламдык болсун, булардын платформасы демократиялык эмес. Булардыкы теологиялык, теократиялык платформа тагыраак айтканда. Мисалы үчүн Хизбут Тахрир аль-Исламия партиясы, саясий партиясы, платформасы дагы, программасы да толук ислам бийликке келиш керек дейт. 24 сааттык жашоодо бийлик болобу, экономика болобу, саясат болобу, бардык нерсе Аллахтын мыйзамы менен жүрүш керек дейт. Албетте бул үч типтеги партиялар бирине бири от менен суудай. Өзгөчө коммунисттик типтеги менен демократиялык типтеги партиялар ислам типиндеги партияларга ошондой бирине бири эч качан оту күйүшпөгөндөй. Оту күйүшпөйт булардын. Эки башка типтеги партия. Бири адамдардын өкүлчүлүгүнө негизделген партиялар, мамлекет адамдардын өкүлчүлүгү менен башкарылат, адамдар башкарат дейт. Бул мамлекетти Аллах башкарат дейт.
халифа аркылуу мамлекетти Аллах башкарат дейт. Бүгүн дүйнөдө мен билгенден 1,5 миңге жакын мына ушундай платформадагы партиялар бар. 1,5 миңге жакын ислам партиялар бар. Эми Кыргызстанга келген мына ошо саясий партиялардын бири Хизбут Тахрир экен. Муну ошол саясий партияларды жамааттар менен айырмасын билбегендиктен көпчүлүгүбүз биз буларды секта деп жүргөндөрү канча, буларды акыйдадан чыгып кетти дегени канча. Ошо эксперттик кылып ар нерсени айткандар. Но табиятында булар саясий партия. Эмнеге буларга тыюу салын десе, булардын идеясы демократиялык системага каршы. Демократиялык системага каршы. Ошондуктан буларга тыюу салынат. Экстремистик деген ошондон, террористтик эмес, экстремистик. Эми караңыздар, эмне үчүн Европада буларга уруксат берилген деп атат. Европада демократия биздикинен алда канча алдыга кеткен. Демократиянын өзүнүн акыйдасына, өзүнүн эрежесине ылайык, аларда дин эркиндиги болгондуктан дин негизиндеги саясий партияларга да уруксат бар. Бизде дин негизинде саясий партияларга уруксат жок, демек али демократия жок. Кеп мына ушунда турат. Демек биз мына партиялар, жамааттар жана саясий амбициялар жөнүндө кичине болсо да түшүнүк алдык.